Сыйкырдан сактануунун жолдору мен ойлондум да, атай ойлонуп, эң негизги жолу барбаш керек. Сыйкырчыга барбашыбыз керек. Эч ким барбаш керек. Анан эми сыйкыр болуп калганда эмне кылат десе, пайгамбарыбыз өзү үйрөткөн эртең менен кечки дубалар бар. Маснун дубалар бар. Эртең менен намаздан кийин, кечинде асырдан кийин окула турган дубаларды дайыма окуп жүрүш керек. Бакара сүрөсүн көп окуш керек, үйдө да коюп коюш керек. Андан тышкары Фалак, Нас, Аят Курсини окуп жүрүш керек. Ошолорду анан 5 убакыт намазда билинбегени менен коргон. Анан ушуга окшогон нерселерди адамдын ыйманы күчтүү болсо, ыйманы күчтүү адамга, ошол такыбалыгы күчтүү адамга анча-мынча ошондой илешкек, ошондой жанагындай анча-мынча нерселер жармашпайт да. Демек биздин өзүбүздүн алсыздыгыбыздан ошол нерселер неметип атат. Анан ошол нерселерди окуп жүрсө, ар кандай көз тийүүдөн, назарлап калуудан, ушуга окшогон нерселерден аулак болот. А эми жанагындай деңгээлде атайын окутулуп калып, уже күчөп калып, өзүн өзү билбей калган деңгээлде болсо, анда ал өзүн өзү дем салып, же бир молдекен алып келип дем салуу менен болбойт. Анын ошонун аркасынан түшкөн атайын мыкты молдолорду аркасынан түшүп, ошолорду жалдап болсо жалдап, иши кылып ошолорду дем салдырып отуруп айыктырыш керек да. Болбосо мисалы кээде ушундай турмуш, кээде бир күчтүү молдону алып келсең андан жакшы болбойт, бирок башка бирөөнү алып келсең ошондон эм конуп калат да. Эми шыпа Алладан, бирок эм кимден конот, аны бир Алла билет экен. Ошондуктан баягы себебин издеш керек, болду.